Конституциялык соттун чечиминин резолютивдик бөлүгү жарыяланат. Данияр Эдилбекович Исраиловдун жана Ашыркыл уулу Кенжебектин кайрылууларына байланыштуу жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 9-беренесинин 2-бөлүгүнүн 3-пунктунун 46-беренесинин 3-бөлүгүнүн 3-пунктунун 52-беренесинин 3-бөлүгүнүн 3-пунктунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча чечимдин резолютивдик бөлүгү 23-жылдын 26-апрели Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту төрагалык кылуучу Өскөнбаев, судьялар Айдарбекова, Бобукеева, Дүйшеев, Жолдошева, Жумабаев, Касымалиев, Кыдырбаев, Шашыналиевдин курамында Катчы Омурканованын кайрылуучу тарап Данияр Эдилбекович Исраиловдун ишеним кат боюнча өкүлү Тилек Алмазбекович Алмазбековдун, Ашыркул уулу Кенжебектин, жоопкер тарап Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотундагы жогорку кеңештин туруктуу өкүлү Самат Кыштобекович Ысырановдун, үчүнчү жактар Кыргыз Республикасынын президентин жана министрлер кабинетинин Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотундагы туруктуу өкүлү Алмазбек Табылдыевич Молдубаевдин, Кыргыз Республикасынын президентинин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ишеним кат боюнча өкүлү Аман Аянович Койшубаевдин, Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине караштуу соттук өкүлчүлүк борборунун ишеним кат боюнча өкүлү Дин Мухаммед Кеңешбаевич Кеңешбаевдин, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин ишеним кат боюнча өкүлдөрү Бактыгүл Сыртбаевна Усеналиеванын жана Султан Бакасовдун катышуусунда Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 97-беренесинин 1-2 бөлүктөрүн, Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө конституциялык мыйзамдын 4-17, 40, 45 беренелерин жетекчиликке алып, жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 9-беренесинин 2-бөлүгүнүн 3-пунктунун 46-беренесинин 3-бөлүгүнүн 3-пунктунун 52-беренесинин 3-бөлүгүнүн 3-пунктунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө ишти ачык соттук отурумда карап чыкты. Исраиловдун жана Ашыркул уулунун өтүнүчтөрү бул ишти кароого себеп болду. Бул ишти кароого талашылып жаткан ченемдердин Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык келүү маселесинде табылган аныксыздык негиз болду. Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотту ишти соттук отурумда даярдаган судья баяндамачы Шашыналиевдин маалыматын угуп, иштин материалдарын карап чыгып, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 97-беренесинин 2-бөлүгүнүн 2-пунктун 4-бөлүгүнүн Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө конституциялык мыйзамдын 48, 49, 52 жана 53 беренелерин жетекчиликке алып чечти. Биринчи, жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 9-беренесинин 2-бөлүгүнүн 3-пункту, 52-беренесинин 3-бөлүгүнүн 3-пункту, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 23-беренесинин 2-бөлүгүнө, 24-беренесинин 1-2 бөлүктөрүнө, 37-беренесинин 3-бөлүгүнө, 42-беренесинин 1-бөлүгүнө, 55-беренесине, 56-беренесинин 1-2 бөлүктөрүнө карама каршы келбейт деп табылсын. Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 46-беренесинин 3-бөлүгүнүн 3-пункту Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери кызмат ордун ээлөөсүндө күчүн жайылткан даражада Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 23-беренесинин 2-бөлүгүнө, 24-беренесинин 1-2 бөлүктөрүнө, 37-беренесинин 3-бөлүгүнө, 42-беренесинин 1-бөлүгүнө, 55-беренесине, 56-беренесинин 1-2 бөлүктөрүнө карама каршы келет деп таанылсын. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети ушул чечимдин жүйөлөштүрүү бөлүгүнөн келип чыккан укуктук көз караштын негизинде колдонуудагы укуктук жөнгө салуу чөйрөсүнө тийиштүү өзгөртүүлөрдү демилгесин.
Чечим акыркы жана даттанууга жатпайт, жарыялган учурдан тартып күчүнө кирет. Чечим бардык мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, кызмат адамдары, коомдук бирикмелер, юридикалык жана жеке жактар үчүн милдеттүү жана республиканын бардык аймагында аткарылууга тийиш. Ушул чечим мамлекеттик бийлик органдарынын расмий басылмаларында, Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун расмий сайтында жана Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун жарчасында жарыялансын. Чечим түшүнүктүүбү? Конституциялык соттун отуруму жабык деп жарыяланат.